10 жыл мурдагы Кылыч Исамамбетов. Сон мезгилге туш болот турбайбы? Мындан 10 жыл мурда сиз көрүп аткан Кылыч мырза эң биринчи бизнесинен нөлгө отурган, банкротко отурган киши болчу. 2009 жыл ошол менен мындай толук түрдө, мындайча айтканда, менин жанымда ким болду? Менин жанымда ошол кездеги ийгилик күткөн убагымдагы адамдардын бирөө калган жок. Эч кимиси жок, жаңы үйлөнгөн, бир 2-3 айлык баласын колуна кармаган, бир кичинекей бир орус кемпирдин бир квартирасынын бир бурчунда жашаган Кылыч мырза болчу ошол убакта. Ал эми азыркы 10 жылдан кийинки убакыт ошол нерселердин баарын мындай тарых катары алып калды дагы, өзүн унуткарды да. Себеби адам баласы ушундай да, кечеки курсак ачканын бүгүнкү тамак ичкенде эле унутуп калат да. Артта калган кыйынчылыктар. Банкрот бул бизнесмендин эң башына түшкөн кыйынчылык да. 2016 жылкы банкрот мен үчүн аябай чоң болду. Кайра бир ошондой банкрот болдум, себеби ал мындай болду да. Кечинде уктап атабыз бай бойдон. Эртең менен туруп банкрот болуп калдык да. Себеби бул биздин мамлекеттин туура эмес жүргүзүлгөн саясатынын негизинде ишкерлерди колдоо эмес, ошол ишкерлердин саясатка аралашуусуна бөгөт коюу максатында бир түндө бир кичинекей кагаздар менен сендеги болгон бизнести тартып алып коюшту да. Өзүңүздөгү баглаган сапатыңыз. Мен өзүмдүн мактай турган жерим мындай, кандай кыйынчылык келбесин, эл башына түшкөн мүшкүлдөн тартып, өзүмдүн башыма түшкөн мүшкүлдүн баарына мындай чыдамкайлыгым өзүмө жагат. Мен чыдай алам да ушул нерсегечи. Сизди эмне шыктандырат? Мен адамдардан алам мотивацияны. Себеби мындай, энергиясы күчтүү, жашоодо гос жумушта эмес, мындай мамлекеттик жумушта эмес, өзүн жасаган адамдар менен сүйлөшүп отургандан алам. Андан тышкары бул жашоодо мындай да, акчадан дагы, акча табуудан эң алгачкы нерсе, эң чоң инвестиция бул сөз да. Адам жаралардан биринчи дагы алгач сөз жаралган да. Демек бул сөз да эң чоң нерсе. Ошон үчүн эң чоң дем ала турган бул сөз. Адамдар менен сүйлөшүү да. Мындан өткөн дем бере турган эч нерсе болбойт болуш керек да. Жетишкен ийгиликтериңиз. Мен азыр мына 38-демин. 38 жылдын ичинде мен көптөгөн кыйынчылыктарды өткөрүү менен жараткан ийгиликтерим Тооген тармагында. Өзүм мугалимдик кесипти бүттүм, бирок Тооген тармагында азыр 2-3 компанияны жетектеп атам. Азыр ошол компанияларга жетишкендиктерим себеби мен ал жерден миллиондорду таап алып келбеген күндө дагы ошолорду миллиондук компаниялар кылып жасаганга жетиштим да. Андан тышкары үй бүлөдө сени түшүнгөн адамдарды табуу. Бул сени кийинки келечегиңде түрткү бере турган эң чоң мүмкүнчүлүк да. Ошол үй бүлөмдө мен күнүмдүк жашоого аралашпай, жана быт деп коебузго, күнүмдүк жашоого аралашпай турган үй бүлөнү таптым да. Ошол үй бүлө, бала чакам, ошолордун баарысы менин жумушума, менин баардыгына түрткү гана берип турушат. Мен баягы үйдөгү майда чүйдө маселелерге аралашпайм да, ошондуктан өсүү болот да. Бул да ийгилик да ушундай.